Ноокат районунун Көк Жар инновациялык билим берүү комплексинин окуучусу Байболсун Топчубаев бүгүнкү мелдеште команда капитаны. Айтымында класстан тышкаркы иш-чараларда тең туштары менен спорт талаасында атаандаш болгону менен майдандан сырткары көпчүлүгү менен дос болушат. Спортко кызыккан жаштардын тобу бул аянтчада биригишет. Биз башка мектептер менен билимдикте болобуз. Билимдикте ийгиликке жетебиз. Эч качан мындай биз менен талашып тартышпайбыз. Ошондой сапаттар бар. Бул спорттук иш-чара жаштарды спортко үндөө жана кылмыштуулуктун алдын алуу максатында өткөрүлүүдө. Ага Ош шаарынан жана Ноокат райондорунан мектептеринен келген жалпы 4 команда күч сынашууда. Кунак Сарт деп аталган мелдештин катышуучуларынын дээрлик баары мектеп окуучулары. Уюштуруучулардын айтуусунда мектепте жакшы окуган, билимден аксагандар жана мигранттардын ар түрдүү категориядагы балдарды кошуп бирдей багытта өнүктүрүү спорт аркылуу ынтымагын бекемдөө болуп саналат. Балдардын бири-бирин таанууга, достошууга кандайдыр бир өбөлгө түзүп берип атабыз. Спорт аркылуу, спорт иш-чаралар аркылуу мындай достошууга өбөлгө түзүп жатабыз. Негизги эле бул долбоордун максаты жаштарды спортко тартуу, жаштардын арасындагы конфликттердин алдын алуу жана соцпедагог, мугалимдер, физруктардын потенциалын жогорулатуу. Буга чейин өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу максатында спорттун башка түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлгөн. Азыркы тапта Ноокат району боюнча жүрүм-туруму начар 18 бала ички иштер башкармалыгынын каттоосунда турат. Ал эми мектеп окуучуларына бул жаатта ар дайым түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Ошо натыйжасы ушул балдардын жүрүм-туруму алдыга жылат, көз карашы өзгөрөт. Азыр мына Ош шаарына келишти, Ош шаарынын мектеп окуучуларын көрүшөт, өздөрү менен тең туш балдарды көрүшөт. Мынантип спорттук иш-чарага катышса, мындан мен жашоо шартымды өзгөртсөм болот экен деген ой пикирде кетишет балдарчы. Ушундай иш-чаралар жүрүшүндө. Өлкөнүн түштүк аймагында өспүрүмдөр менен иш алып баруунун өзгөчө жолдорун сунуштап, аны иш жүзүнө ашырышууда. Түрдүү категориядагы окуучуларды спортко тартуу менен коомчулукка аралаштырып, өздөрүнүн жетишкендиктерин көрсөтүү үчүн аракеттер көрүлүүдө. Өспүрүмдөр менен иш алып барган социалдык кызматкерлер менен мугалимдердин арасында тажрыйба алмашуу жаатындагы иш-чаралардын өткөрүүсү да каралган. Маалыматтарга ылайык 2019-жылдын 11 айы ичинде Ош областында жаш өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштардын саны 89%га азайган. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.